Өлкөдө 10 жылдан бери калктын жашоо турмушун изилдеген иликтөө жүрүүдө. Бул аралыкта миңдеген үй бүлөлөрдөн социалдык сурамжылоо алынып, алардын турмушу жыл сайын кандай өзгөрүп жаткандыгы иликтенген. Кайсыл үйдө кандай өзгөрүү болгону, киреше булактары көбөйгөнү же билим деңгээлинин жогорулашы байкалса, анын баары калктын өсүү темпине кирип, кошумча иликтөөлөр менен коштолгон. Иликтөөлөрдүн жыйынтыгын талкуулаган отурумга Улуттук банк экономика министрлигинин өкүлдөрү катышып, андагы өзгөрүүлөргө жараша алдыдагы пландарды түзүп пикир алышты. Жыйынга келгендерден сырткары дүйнөнүн көп өлкөлөрүндөгү изилдөө жүргүзгөндөр онлайн катышып талкуу өткөрдү. Маалыматтардын негизинде жакынкы 5 жылдыкта жарандарга кандай шарттар керек, демографиялык жагдай жана азык-түлүк менен камсыздоо сыяктуу маселелердин баары алдын ала пландалат. Көрүп атабыз, эгерде шоктон кийин ар бир үй чарба 2 же 3 жылдан кийин өзүнө келет экен. Андан тышкары ушул калктын динамикасында карап көргөнбүз, прогнозун дагы бүт баарын. Ошол бүгүнкү күнү эгерде ушул калктын динамикасына жана прогнозуна карап көрсөк, мисалы 30-чу, 40-чы, 50-чү же 70-чи, 100-чү жылга чейин канча садик, канча мектеп жана башкалар керегин аныктадык да. Ошондуктан ушул ар бир изилдөөнүн өзүнүн бир жакшы нерсеси бар.